Салам урматтуу достор, Мирел силер менен ушул микрофондун алдында 10 мүнөттүк подкастты жүргүзгөнгө даярмын. Силер даярсыңарбы, кандайсыңар? Ошонун баарын силер болсо комментарийга же WhatsApp номерине жазсаңыздар болот. +1 301 760 60 70 номерине жөнөтсөңүздөр болот. Анда эмесе биз болсо подкастты улантабыз. Мурунку подкастта биз болсо ушу түш көрүү дегенде же түш көрүү эмес, негизи уйку эмнеге керек, эмнеге уктайбыз, ошо уйку эмнеге керек жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бул подкастта болсо биз болсо түш көрүү. Уктаганда биз баарыбызга түш кирет. Ар кандай түш кирет. Баары ошо суроо берет. Ушул түштөр, кээ бир түштөр эмнеге? Түшүнүксүз түштөр, кээ бирлер түшүнүктүү эле түш болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошол жөнүндө кичине ой жүгүртүп көрөлүм. Бул азыркы учурда деле негизи кээ бир окумуштуулар бул түш эмнеге кирет, эмне үчүн түш болот дегенди биз толугу менен түшүнүп айтып бере албайт да бизге. Ошондуктан азыр болсо азыркы окумуштуулар дагы деле толугу менен бизге 100% жооп бере элек. Бирок кээ бирлер мындай деп айтат: түш көрүү бул биздин ой жүгүртүүбүз улантуусунда. Негизи биздин денебиз эс алса, ар кандай уктаганда негизи мээ эс албайт экен да. Мээ болсо иштей баштайт. Ошондуктан ар кандай түш көрүү же ар кандай болгон ойлор же ар кандай мисалы күндүз болгон иштер болсо кээде түшкө кайра чыгыш мүмкүн. Мисалы адамды ойлоп койсоңуз, ал адам түшкө кириш мүмкүн. Кээде бул маанисиз, кээде мааниси бар түштөр да бар деп айтат окумуштуулар. Ошолду бир карап көрөлүчү. Көп учурда адамдардын жашоосунда түш мындай ички бир кандай десем, бир нерсени, бир ачылышты, бир сыйкырдуу нерсени же жашыруун нерсени ачып бергенге адамга ушундай түш келишкен да. Мурунку биз бир китепти ачып окусак, аякта түш аркылуу Кудай кайрылып жүрүптүр. Деле азыр деле кээ бир адамдар болсо кантип динге кирдиң, кантип Кудайга ишенип алдың, кантип Кудайды таптың десең, кээ бир адамдар болсо айтат: мен түш көргөм дейт. Же болсо ошондой эле бул аял менен экөө кандай десем үй бүлө куруп сураса: эмнеге бул аялды тандадың, эмнеге бул менен жашайын деп үйлөнөйүн деп чечтиң десе, мен сүйлөшүп атканда ушундай түш кирди. Бул аял менен биз бир үй бүлө түзүп бактылуу жашаганыбызды көрдүм түшүмдө деп, ошондон сырткары иштерди кыла баштайт экен. Кээ бирлер адамды окумуштуулар деле айтат: ушундай ар кандай түштөр кириш мүмкүн дейт. Негизи ушул түштө кандай десем, жанагы ишке ашуу түштөр, орусча вещи сон деп коюш мүмкүн. Ошолор кантип бизде болуш мүмкүн. Негизи биз ойго жүгүрткөн нерсе, ал болсо түшкө кирген нерсе. Ойго жүгүрткөндөн анан түшкө кирет. Түштөн сырткары биздин ишке ашып калганда биз бул ишке ашкан түш турбайбы деп. Ошондо бул нерсеге окумуштуулар айтат: буга логикалык мындай түшүндүрүү бар дейт. Мисалы дейт. Мисалы ар кандай түштө кээде бир ооруну кандай десем, бир эстетиш мүмкүн. Эстетиш мүмкүн эмес, мындай оору бар экенин. Ал оору болсо, мисалы адам негизи денели менен жакшы эле болуш мүмкүн, бирок ал оору болсо организмде акырындап баштап атканды көрсөтүш мүмкүн. Ошол түшкө кирип, түшкө чыгыш мүмкүн. Мындай мисал карасак, мисалы түштө адам болсо ушундай дем ала албай, кыйналып аткан түш кирсе, мүмкүн анын уктап аткан кезинде адышка болуш мүмкүн, адышка болуп дем ала албай. Ушул ар кандай нерсе бул ошол дем ала турган системалардын ар кандай бир сбойлор болуш мүмкүн. Мисалы бронхит болуш мүмкүн, астма, ошондой оорулар. Же болсо адам болсо ар кандай бир түш кирет. Мисал келтирсек, мисалы жылан жүрөк жака тиштеп алса, уусун бергенде, ошол денең ошол мындай кандай десем, ошол жүрөк жактагы эме кыйналып ушундай ооруп аткан болсо, мүмкүн бул болсо ар кандай ишемический оорулар болуш мүмкүн, пайда болушун, ушул жүрөктүн оорулары. Ушундай ар кандай ички денеңерде болуп аткан, бирок силер билбеген нерсени организм ошо көрсөтөт мээге. Мээ болсо ошо түш катары көрсөтүш мүмкүн экен. Ар кандай же метафора же көрүнүштөрдү дагы аларда башкача болуш мүмкүн түштө. Мисал болсо кээде адамдар кандай десем,
өзүнүн түшүндө мындай алдыга карай ачылыштарды айтып аткан болушу мүмкүн. Ал мисалы түштө аны жумушунан кандай чыгарып салса, ошондой түш көрдү мисалы. Ошол түш аны өтө эле кандай десем, ошол түштү көрүп алып кыйнала баштады. Мени жумуштан жакында чыгарыш мүмкүн, чыгарып салышат деп атып, анан кылган иштери дагы ошол чыгарып салууга алып келиши мүмкүн. Бул болсо кандай бир пайгамбарчылыкпы же алдыга түштө мындай ачылып бердиби? Жок, ал болсо өзүнүн ошол ойду жүгүтүп коюп, түш көрө калып, анан ишке ашыра баштады. Ошону ойлоп эле. Ар кандай ойлор болушу мүмкүн. Мисалы ошол эле жумушта айтканда, ошол ой киргенде ал жумуш иштей баштайт, башкаларды өз жумушун кылбай баштайт. Анткени жакында чыгып калыш мүмкүнмүн, чыгып кетиш мүмкүнмүн деп ошол жумуштан иштерди кыла баштайт. Же башка механизмдер болушу мүмкүн дейт окумуштуулар. Мүмкүн мисалы бир болуп аткан нерсени, алар кылып аткан нерсени түштө улантып кетиш мүмкүн экен. Мисалы жаңы болсо бизнес ачып баштайын деп жаңы бир ойлонуп акырын баштаса, анан түшүнө кирип бул ийгиликке жетти, түшүндө ушундай байып кетти, анан мындай кылыш керек деп ушул оюнда негизи бирок түшкө чыгыш мүмкүн. Бул адам ойлонуп, анализ кылып, ар кандай информацияны чогултуп, ошону койдуруп, бул бизнес жөнүндө ой жүгүрткөндө ушул ойдун баарын түшкө чыгарыш мүмкүн. Ошондо түш болсо ушундай картинаны, образды чыгарып, ушундай түс катары ачып бериш мүмкүн экен да адамга. Анан болсо адам ушуну ишке ашыра баштайт. Ойгонгон кезде. Ошондой прогноздор болуп калышы мүмкүн да, түштүн кээде ошондой ишке аша турган түш деп айтыш мүмкүн экен. Мисалы бирок бир кыйынчылыктар бар экен да, жанагы жаман түштөр кирет эмес беле, коркунучтуу түштөр. Бир кирсе, 2, 3, 4, 5 жолу акырындан кирсе, бул ар кандай бир стресс событиялар болгон, бир нерсе болгон учурларда же кандайда бир жаңы информацияны кабыл алганда бул кыйын эмес, мындай жаңы информация болгондуктан же болсо кыйналып иштегенден, жүргөндөн, күндүз кыйналып кеткенден же ар кандай жашоодо болгон учурлар өзгөрүп баштаганда, адам ушундай стресске батканда ошондой жаман түштөр кириши мүмкүн. Орусча кошмар деп коет эмес беле. Бирок ошол түш, жаман түштөр көп, анан ар дайым болсо, анда бул бир коркунучту алып келиши мүмкүн. Мүмкүн бир ар кандай бир оору, психологический оору болобу же организмде болгон бир нерсе болуп атат. Ошону түш катары мындай стресс болуп аткандан бизге ача баштайт экен. Буну ойлонуш керек деп. Ошон үчүн бул мүмкүн бир проблема болобу. Түшүк. Ошол чечилбесе түш көрүш мүмкүн экен адам. Ар кандай эмес. Ошон үчүн ушул түштөрдү көрсөңөр, ар дайым жаман түштөр кирип атса, анда бул ойлонуш керек, бир специалисттерге барып, же денени обследование кылып, же бир психология жактан болсо, ошонун баарын анализ кылып ойлонуш керек экен. Не башкача болуп атат, не болуп атат деп. Ошондой ар кандай түштөрдүн окумуштууларын айтыш мүмкүн, бирок биз билгендей эле түш негизи кээде Кудайдан да ачылыш мүмкүн болот экен. Мен башында айтып кеткендей, бул китепте жазылган экен. Ошондо ар кандай түш менен Кудай өзүнүн каалоосун ачып берген экен. Мындай окумуштуулардын айтымы менен ушундай түш ишке ашышы мүмкүн. Түш өзү эмне экенин дагы биз кичине белгилей кеттик. Түш көрдүңүзбү беле? Кандай кызыктуу түштөрдү көрдүңүз эле? Же ошол түштүн маанисин билбей, бир өзгөчө бир түш болсо, бар болсо көрсөңөр, биз менен бөлүшүп кетиңизчи комментарийга. Жана биз менен байланышта болуп туруңуздар, Алкитап Чекит медиада кошулуп, байланышта болуп, жана биримдикте биз менен болуп туруңуздар. Анда эмесе ушул подкаст аягына жетти. Кийинки подкасттарда угушабыз. Аман болуңуз, бар болуңуз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.